Москвада тийиштүү кызматкерлер кыргыздар барып эс алган кафе-ресторандарды кыдырды. Буга чейин ушул жылдын 9-сентябрында Москва шаарына аксакалдар кеңеши жана коомдук кеңештин демилгеси менен Кыргыздын Орусиядагы элчилиги, миграция кызматы, ИИМдин өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринин катышуусунда мигранттар менен чогулуш өткөрүлгөн. Анда бир катар маселелер талкууланып, анын ичинде кыргыздар барып эс алып жүргөн кафе-ресторандар тууралуу да сөз болгон. Элчиликтин маалыматына ылайык, жыйындын жыйынтыгы боюнча элчиликтин, миграция кызматынын, ИИМдин өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерин Москва шаарындагы кыргыз диаспорасынын коомдук кеңешинин төрагасынын, кыргыз диаспоралык уюмдардын өкүлдөрүнүн курамынан түзүлгөн комиссия уюштурулган. Ушул жылдын 20-30 сентябрында жогоруда аталган комиссия өз ишинин алкагында кыргыздарга тиешелүү болгон кафе-ресторандарды кыдырды. Комиссия мүчөлөрү Восточная ночь ресторанына, Алим кафесине, Вишня реста клубуна, Браво реста клубуна, Келкеле ресторанына жана Ангел ресторан клубуна барып, ал мекемелерди иштеткен кыргыз жарандары, эс алып жүргөн мекендештер жалпы коноктор менен жолугушуп, Орусиянын тийиштүү мыйзамдарын так сактоого чакырды. Коомдук жайларда, алардын ичинде кыргыздарга тиешелүү болгон ресторан, кафелерде маданияттуу жүрүп, бөтөн жерде кыргыз калкы тууралуу терс пикирди жаратуучу ар кандай аракеттерден алыс болууга, спирт ичимдиктерин колдонбоо тууралуу кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле жолугушуу учурунда кыргыз жарандарын кызыктырган суроолорго да жооп берилди деп жазылат маалыматта. Өзгөндүн Куршап айылында 6 гектар аянттагы чөп күйүп кетти. Бул тууралуу бүгүн 2-октябрда Өзгөчө кырдаалар министрлиги билдиришти. Маалыматка караганда, учурда кырсыктын себептери такталып жатат. Маалымат була Турмуш KG сайты. Бишкекте 2 унаа кагышып, жол белгисин талкалап кетти. Бишкекте Toyota менен Lex үлгүсүндө унаалар кагышып, жол белгисин талкалап кетти. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине күбө билдирип, окуянын сүрөттөрүн WhatsApp каналына жиберди. Анын айтымына караганда, кырсык шейшемби күнү эртең менен 2 саат 8:20 чамасында Киев менен Тыныстан көчөлөрүнүн кесишинде болгон. Бишкек милициясы аталган даректе жол кырсык болгонун ырастап, эч ким жабыркабаганын маалымдады. Топтолгон материалдар тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Маалымат була Спутник KG сайты. Кадамжайда 37 жаштагы киши бычакталып каза болду. Кадамжай районунда эркек киши бычакталып каза болгон, жаныс денеси табылды. Ыкчам иликтөө иштеринин алкагында бул кылмышка шектүү адам кармалганын Баткен милициясынын басма сөз кызматы бүгүн 2-октябрда билдирди. Жаныс денени жолдун четинде токтоп турган автоунаадан көргөнүн Миң Чынар айылынын тургуну 1-октябрь күнү саат 9:00 чамасында милицияга билдирген. Кадамжай милициясынын ыкчамтоо окуя болгон жерге барганда эркек кишинин бир нече жолу бычак сайылган денесин табышкан. Анын өздүгү такталып, 37 жаштагы жергиликтүү тургун экени аныкталды. Андан көп узабай Кадамжай милициясынын криминалдык милиция кызматкерлери ошол эле айылдын 34 жаштагы тургунун оор кылмышка шектүү катары кармашты. Бул факт боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочуга киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Маалымат була Турмуш KG сайты. Бишкекте бир кишини экөөлөп арматура менен сабап кетишти. Бишкекте эркек кишини экөөлөп сабап жаткан видео социалдык тармактарга жарыяланды. Окуянын кандай болгону видео байкоого жазылып калган. Видеодо көрүнгөндөй, окуя көп кабаттуу имараттын алдындагы унаа токтотуучу жайда болгон. Видеонун алдына таяк жеген киши ташуучу болуп иштегени жана жаңжал Бишкектеги Исаев көчөсүндө болгону жазылган. Иним буга анча маани берген эмес. Анын эртеси 3 белгисиз адам инимди темир таяк менен сабашкан. Биз Октябрь райондук милициясына арыз жаздык. Бейбаштык кылгандардын бирөөнү гана кармашты. Башкалары кылмышты жабуу үчүн жеңичине сүйлөшүп алды деген шектенүү бар деп жазган видеону жарыялаган автор. Бишкек милициясынын маалымат кызматы бул окуя боюнча 41 жаштагы жаран кармалганын билдирди. Ага 234-берене менен кылмыш иши козголгон. Октябрь райондук соту анын баш коргоо чарасын карап, тергөө бүткөнгө чейин үй камагына чыгарган. Маалымат була Спутник KG сайты.